Бишкек Ошто окуп жаткан студенттерге өзгөчө кайерда айырмасы жок. Окуп жаткан студенттерге кайрыларым перемене болуп калат, эс алуу болуп калат. Ушул жаштарды көп байкасын. Унада кетип баратып жол четинде чогулушуп тамеки тартып аткан, суларды, колаларды да бирдекелерди ичип турушкан. Жаштык бул өтө өзгөчө учур. Эртең кичине 50 жашка 60 жашка чыккандан кийин дуңк этип башыңа тиет, өтө катуу өкүнөсүн. Өкүнгөндөрү менен сүйлөшүп, өкүнгөндөрдүн жазган китептерин окуп, мен сага ушул нерселерди тыянактарды чыгарып айтып берип атам. Жаштыгыңды катуу пайдалан. Макул ошо арам иштерге аралашпа. Тынч эле жүр, жакшы адам болуп жүр. Баягы жерге келгениңде өмүрүң өтүп жатканда көзүңдү жумуп акыретке кетип аткан учуруңда өкүнбөйсүң эч качан. Ошо арамдарга барбай эле кой, арамдарга аралашпай эле кой. Түнк клуб, сигарет, арам досторго аралашпай эле кой сен. Студенттер өзгөчө, ушул студенттик учур окуйм дедиңби? Окуп бул жагынан кирип, ал жагынан чыгып кет. Сенин алдыңа эч ким өтпөсүн. Себеби максат сенин селиң, сенин негизги ишиң окуу. Бүгүн акча менен бүтүрөм, сессияны акча менен бүтүрөм, рефератты акча менен бүтүрөм, бүт акча менен бүтүрөм. Ошол эле учурда кээ бир мугалимдерге дагы айтып коерум, эскертүүм, акча албагыла, студенттерди кыйнабагыла. Урматтуу студенттер, эгерде жакшы окусоңор, ийгиликке жете турган болсоңор, силерди университетиңерге келип, мынау компания, бул компания өздөрү ишке алып кетет тандап. Ушундай. Иш жок, университетти бүтсөм да, дипломду алсам да, иш жок, жумуш жок дейсиң. Жумуш бар, сен күчтүү кадр болушуң керек. Өз үстүңдө, өзүңдүн профессияңда күчтүү кадр болсоң, сен талап алып кетишет. Биз мынча беребиз, как тендер катары, биз мынча беребиз деп көбүрөгүн бергенине бара турган болуп каласың. Айтайын дегеним эмне? Окуп кал. Стив Джобс университет таштап кетиптир. Билл Гейтс университет таштап кетиптир. Билесиңби ал кандай университеттерди таштап кеткен? Ал окуп жаткан университетке анча-мынчасы кире албайт. Биздин менмин дегенде ал барып кире албай атат. Ал ошондой деңгээлге жеткендиги бул ага окуштун кереги жок дегени. Ал өз үстүндө иштеп атат. Айтайын дегеним, ал окушту токтоткону жок. Университет калды, бирок окуш, илим дегени калганы жок. Дагы изденип атат алар. Сен эмне кылып атасың?